Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу бизден Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары. Биз күндө салтка айланган түз эфирди жеринен көрсөтүп сиздерге жасалып жаткан жумуштарды тааныштырып айтып келе жатабыз. Бүгүнкү сиздерге көрсөтө турган биздин локация болбосо жумуш жүрүп жаткан көчө бул Волгоград көчөсү. Волгоград көчөсү бул Керметов аймактык башкармалыгында жайгашып, Черемушка кичи районунда. Кооператив көчөсүнөн түз келген көчөдөн кесилишип, Айтиева көчөдөн бул жака Темирязев көчөсүнө карай чыгат. Темирязев көчөсүнөн Осмонов көчөсүнө чыгат. Бул Престиж Баняга кеткен жол. Бул жагын көрсөтүп коеюн. Мына Кооператив көчөсүнөн келген тарап. Бул жерде мечит бар, мына көрүп атасыздар. Мечит азыр бузулуп дээрлик бүтүп калды. Ушул көчөнүн башында, маалымат үчүн айтып кетейин, гостиница бар болчу, мейманкана. Ал дагы жолго чыгып салынып алган, ал бузулду. Азыркы учурда мына мечитти көчүрүп башка жерге жылдыруу иштери жүрүп жатат. Дээрлик мечитте жыйынтыкталып калды, бузулуп. Башка жерге көчүрүү иштери. Ал эми андан бери түз келгенде, мына Абдыкадыров көчөсүнөн өтүп, бул жака келгенде Волгоград көчөсүндө бул жерде бир турак үй болгон, турак жай болгон. Булар дагы учурунда тура эмес, мыйзамсыз ошол жерди алып турак жай куруп алган. Кен планда бул жерде негизинен өзү турак жайдын ордуна үй болуш керек болгон. Мэр Жеңишбек Шерматовдун тапшырмасына ылайык Айтиев көчөсүнөн бери карай Волгоград көчөсү, андан ары Темирязев көчөсүнө чыгарып жолду кеңейтүү үчүн тапшырма берилип, жумуштар дээрлик азыр 70% аткарылып бүтүп калды. Бул жерде техникалар иштеп атат. Снос иштери толук жүргүзүлгөн. Жол кеңейтилди, жалпы 30 метр кеңдикке кеңейди. Бул жерде унаалардын каттамы үчүн эки тараптуу 2-ден 4 уна жүрө турган тилкелүү жол болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде бардык жер астындагы коммуналдык иштер жасалды. Суу түтүктөрү, газ түтүктөрү алмаштырылды. Андан сырткары электр мамылары тиешелүү ишкана тарабынан жылдырылды. Жол ошол эки тараптуу 4 тилкелүү болгондон кийин бул жерде ирригациялык система каралган. Суу кетүүчү лотоктор коюлат. Андан сырткары жөө жүргүнчүлөр үчүн бул жерде жолдун эки тарабында тротуар каралган, тротуар бар. Андан сырткары жашыл зона бар. Көрүп атасыздар, жол абдан бир чоң көлөмдө, масштабтуу көлөмдө снос иштери жүргүзүлүп кеңейтилген. Бул көчөдө жүргөндөр, бул көчөгө келгендер билесиздер, бир уна бата турган араң жол калган. Калганы бүт жергиликтүү тургундар тарабынан тосулуп, кашаланып, тосмолонуп, кухнясын чыгарып, малканасын чыгарып, керек болсо ажатканасын чыгарып алгандарды да көрдүк. Бул эки башынанчы көчөнүн. Алардын баары снос болду, алынып салынды, эл дагы туура кабыл алуу менен уруксат берди. Волгоград көчөсү мына сиздерге жана айткандай, бул жактан Кооператив көчөсүнөн келгенде азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Мына бул Айтиев көчөсү Сулайман тоонун түбүнөн келген көчө. Түп-түз келип, жол кеңейтилип, снос болуп келип, анан бул жака келгенде токтоп калган. Жол андан ары ачканга мүмкүн эмес болгон, себеби бул жерге турак жай салып, үй салып, бак кылып, бирөө тосуп алып жашап келген. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде, түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлүшүнүн натыйжасында бул жердеги турак жай толук бузулуп алынды. Бузулуп алынып, азыр бул жер ачылып атат. Бул жер ачылганда азыр түп-түз келесиздер дагы бул жакта Темирязев көчөсү бар. Емжик 1, Емжик 2-ден түшкөн көчө бар. Ошол көчөгө кесилишет дагы Престиж Банянын алдындагы Осмонов көчөсүнө чыгат. Бул кең көчө болуп. Ana бұл жағында көп қуатты үйлер
Бул жерде турак жай болгон, жеке турак жай мына. Үй заборлору, мына үйү турат. Бул дагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде бузулуп, эс тарабынан жол үчүн бошотулуп берилди. Бошотулуп берилип, азыр бул жактан жол ачылды. Азыр Кудай буйруса ушул жер эле калды. Калганы бүт негиздери жасалып бүттү Волгоград көчөсүндө. Мына бул жагы Темирязев көчөсү. Бул жагы МЖК-1, МЖК-2ден түшүп келген, ошол билесиздер. Башы, бул көчөнүн башы Калинин көчөсү. Же болбосо азыркы Амир Темир көчөсүнөн түшүп келгенде, ал эми бул жак Волгоградский көчөсү, Кооператив көчөсүнөн баштап, Сулайман тоонун түбүнөн баштап түз келип Абдыкадыров көчөсүн Черемушкадан өтүп, андан ары келет дагы бул жака бурулат. Темирязев көчөсүнө бурулат. Бул жер аркылуу түп-түз Престиж баняга Осмонов көчөсүнө чоң жол ачылып атат. Бул жакта да жумуштар жүрүп атат. Азыр Осмонов көчөсүнө чейин, Темирязев көчөсүндө дагы сыноо иштери толук жүргүзүлдү. Коммуналдык кызматтар бүт, жылдырчу, чарбалык, күнүмдүк жумуштарын жасашты. Ал жерде дагы газ түтүктөрү, суу түтүктөрү, электр мамылары бүт баары жылдырылып алынып салынды. Эми жүргүнчүлөр Кудай буйруса Бекмамат Осмонов көчөсүнө тыгылбастан бардыгы Калинин көчөсү бүтүп атат. Калинин көчөсү аркылуу Темирязев аркылуу түз Престижге түшсө болот. Андан аркылуу Кооператив көчөсүнөн, Рыспай Абдыкадыров көчөсүнөн түз келип туруп бул көчөгө кошулуп, мындан ары Осмонов көчөсү аркылуу шаардын башка аймактарына келип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол урматтуу биздин катталуучулар, шаар тургундары, сиздерге айтып көрсөтөйүн деген маалымат ушул. Негизгиси ушул жерде турган турак үй, турак жай маселе болуп аткан. Бир эле турак үй. Калганы мына бул жакта көп кубаттуу үй, бул жагында көп кубаттуу үй. Ген пландын негизинде курулган, бирок кандайдыр бир негизде уруксат берилип, мына ген планда жол катары көрсөтүлгөн көчөгө турак үй курулуп алган. Бул турак үй дагы бүгүн бузулуп, алынып салынып жол ачылды. Бул жерде эле ордуна келтирсе, Кудай буйруса мына эки жагындагы негизи даярдалып бүткөн. Волгоград көчөсү толук Темирязев көчөсүнө чыгат. Маалымат ушундай, урматтуу биздин катталуучулар, көрөрмандар. Эгер суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, биз жооп бергенге даярбыз. Болбосо эфирди жыйынтыктасак болот. Сиздерге түшүнүктүү болгон болсо, Волгоград көчөсүндө тоскоолдук жаратып турган ошол турак үй боюнча жерине маалымат берип, эмне иштер жасалып аткандыгын сиздерге айтып берели деген максатта түз эфирге чыкканбыз. Мен ойлойм, маалымат жеткиликтүү болду. Kaç kilometre? Kayra'lı? Evet, Kayra'lı buldurmuş. Кызматтар иштеп атат, жумуш кызуу. Көрүп атасыздар, Волгоград көчөсү канчалык кеңейди, канчалык чоң болуп, мындай ыңгайлуу болуп баштады. Бул жерде мына мечитти дагы перенос кылып, жылдырып алуу, башка жакка көчүрүү аракеттери жүрүп атат. Машина өтүп бараткан жер бул Рыспай Абдыкадыров көчөсү, Черемушкага кирген жер. Ал эми КамАЗдан ары Волгоград көчөсү, Моминова көчөсү менен кесилишет. Ошол мечит турган жерде, мына техника иштеп аткан жерде азыр мечит бузулуп атат го. Мына бул жерден баштап нары карай көпүрө салынат. Көпүрө салынып, Айтиева көчөдөн мечиттин ордуна чейин келет. Мечиттин алдына көпүрө салынып, андан ары Моминованын кесилишине келет. Моминовадан бери Абдыкадыров көчөсүнө келет. Абдыкадыровдон анан бери карай келип Темирязев көчөсүнө кошулат.
Бул жерде снос иштери, ошондой эле мекеме ишканалар тарабынан бүт коммуналдык тармакка тиешелүү жылдырыла турган нерселердин баары жылдырылды. Жол кеңейтилди, Кудай буйруса жакында ачылат. Аманчылыкта бололу. Биз сиздер менен кайрадан ошол жеринен күн сайын болуп жаткан курулуштарды, жумуштарды көрсөтүп, айтып берип турабыз.